Президент Садыр Жапаров ЕАЭП жыйынында мигранттардын каттоо маселесин көтөрдү. 21 августта кирди-чыкты жасаган 14 кыргыз мигранттын өмүрү кыйылган эле. Украинанын эгемендүүлүк күнүндө Чаплина аймагына түшкөн орус ракетасынан 25 адам набыт болду. Владимир Путин орус аскерлеринин санын көбөйтөт. Оган-Тажик чек арасында абал курчудубу? Ушул жана башка апта ичиндеги маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Кыргыз мигранттарынын бийликке нааразычылыгынын шартында президент Садыр Жапаров ЕАЭПтин жыйынында миграциялык каттоонун шарттарын жеңилдетүүнү суранды. 25 августта Чолпон Ата шаарында өткөн Евразия өкмөт аралык кеңешинин жыйынында өлкө башчысы Садыр Жапаров ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн миграциялык талаптарды жөнөкөйлөтүү керектигин айтты. Орусияда кыргыз мигранттары кирди-чыкты маселесинен улам Казакстанга чыгып келүүгө аргасыз болуп жатышкан. 21 августта Ульяновск областында жол кырсыгынан 16 адам каза таап, алардын 14-ü кыргыз жараны болуп чыкты. Дагы 3 кыргызстандык оор жаракаттар менен ооруканада жатат. Кыргызстандыктар кирди-чыкты жасап Москваны көздөй бара жатышканда кырсыкка кабылышкан. Каза болгондордун 5-өө Баткен, 5-өө Жалал-Абад, 4-өө Ош облусунун тургундары. Бийлик эми каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 300 000 сом кенемте төлөп берерин билдирди. Мигранттарды 3 сентябрда эмне күтөт? Бул күнү Орусияда иштеп жүргөн, бирок миграциялык каттоосунун мөөнөтү бүткөн мигранттар аны узартышы керек. Мындай шартты аткарбаган учурда өлкөдөн чыгып кетиши керек болот. Мындай маалыматты Евразия экономикалык комиссиясы жарыялады. 2020 жылы пандемияда жол каттамдарына чектөөлөр киргизилип, буга байланыштуу Орусиянын аймагынан өз мекенине кайта албай калган, каттоо мөөнөтү бүтүп калган, каттоосуз жүргөн мигранттарга жеңилдиктер берилген. Ага ылайык өлкөдөн чыга албай калгандар каттоосун узартпай эле жүрүшкөн. 2021 жылдын 15 июнунда Орусиянын президенти Владимир Путин бул жеңилдиктер Орусиянын убактылуу киргизилген транспорттук чектөөлөрү чечилген күндөн тарта 90 күндөн кийин алынат деген жарлык чыгарган. Бул чектөөлөр Орусия өкмөтүнүн токтому менен ушул жылдын 20 майында Белоруссия жана Казакстан үчүн, 6 июнда Кыргызстан жана Арменияга карата алынып салынган. Демек, бул күндөрдөн тарта 90 күн эсептегенде кыргызстандык мигранттар каттоосун 3 сентябрга чейин узартып, документтерин мыйзамдаштыруусу керек. Ал эми Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Осмонбеков 3 сентябрда эч кандай массалык депортация болбостугун айтып, ишендирүүдө. Бирок мигранттар медиа хабка иш жүзүндө каттоого туруу татаалдашканын, мурда ортомчу фирмалар юридикалык даректерге каттап беришсе, учурда жашаган жерине каттоого туруу талабы күч алганын айтышкан эле. Украинанын эгемендүүлүк күнүндө Чаплинада 25 адамдын өмүрү кыйылды. 24 августта Украина эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгын белгиледи. Бул күнү бир катар Европа өлкөлөрүндө адамдар Украинага тилектештик билдиришти. Майрам күнү Берлинде 3,5 миңдей киши согушка каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Украин президенти көз карандысыздык майрамына байланыштуу видео кайрылуу таратып, элин майрамы менен куттуктады. Зеленский соңку 6 ай эгемендиктин 30 жылдыгына тете болгонун жана канчалык басып алууга аракеттер болбосун, Украина эркин бойдон каларын баса белгиледи. Украинанын эгемендик күнүндө АКШ $3 миллиард аскердик жардам көрсөтөөрүн жарыялады. Бул согуш башталгандан бери Украинага берилген эң ири жардам. Эгемендүүлүк күнү орус аскерлери Днепропетровск облусундагы Чаплина темир жол станциясына ракеталык чабуул жасады. Украин бийлиги 25 адам өлгөнүн жана 50ге жакын тургун жарадар болгонун билдирди. Ракеталык чабуулдун натыйжасында жүргүнчү ташыган 4 вагон күйүп кеткени маалым болду. Орус тарап Искандер ракетасы менен жасалган чабуулду моюнга алды. Бирок алардын версиясы боюнча ракета турак жайларга, жүргүнчү поездге эмес, Чаплина темир жол станциясындагы аскердик эшелонго тийген. Чабуул боюнча Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков мындайча маалымат берген. В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплина в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва Вооруженных сил Украины и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе.
Бул күнү Украинага ар тараптан чабуулдар болгон. Түштөн кийин орусиялык ракета менчүгүйдү талкалап, урандылардын астында бир аял жана 2 бала калып калган. Балдардын бири жеринен мерт кеткен. Орус армиясындагы аскерлердин саны 137 миңге көбөйөт. Мындай жарлыкка Орусиянын президенти Владимир Путин кол койду. Буйрук 2023 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Өкмөткө жарлыктын аткарылышын камсыз кылуу үчүн Коргоо министрлигине каражат бөлүү тапшырмасы берилди. Ушуну менен орус аскерлеринин саны 1 миллион 150 миңге жетет. Аскер кызматкерлеринин саны так кантип көбөйтүлө турганы документте айтылган эмес. BBC маалымдагандай, Орусия Украинага кол салганынан көп өтпөй, орус армиясына жазгы кызматка 134,5 миң жоокер чакырылган. Басылма Путин аскерде кызмат өтөп, жарым жылдан кийин үйлөрүнө кайта турчу жоокерлерди контракт түзүп алып калышы мүмкүн деп жазды. Эл аралык серепчилер согуш жарым жылга созулган шартта Орусия кошумча аскер күчүнө муктаж болуп турат деп эсептешет. Анткени Орусиянын Коргоо министрлиги жада калса тергөө абагында кармалып жаткан же түрмөдө жазасын өтөп жаткандарга да согушка катышууга келишим сунуштап жатканы белгилүү. Медиа хабда Орусиянын Коргоо министрлиги менен байланышы бар жеке күзөт компаниясы борбор азиялыктарды жогорку айлык маяна берүүнү убада кылып, согушка азгырып жатканын иликтеп чыгышкан. Орусияда жашыруун мобилизация жүрүп жатканы май айында айтыла баштаган. BBC'нин журналисттери аскерде кызмат өтөгөндөргө военкоматтардан кат келип жатканын аныкташкан. Катта келип каттоого туруп, жашаган жерин тастыктап кетүү керектиги айтылган. Бирок журналисттер мунун арты менен бийлик эркектерди согушка тартууга аракет кылып жатышат деп божомолдогон. Тайвань келерки жылда коргонуу үчүн 19 миллиард сарптоону көздөп жатат. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Буга Кытайдын Тайвандын айланасында масштабтуу аскердик машыгууларды өткөргөндөн бир нече жумадан кийинки алынган согуштук учактарга кеткен каражат да кирет. Белгилүү болгондой, АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосинин ушул айдагы сапарынан кийин Кытай Тайвандын айланасында тарыхтагы эң ири аскердик машыгуусун өткөрдү. Бул сапар Пекиндин кыжырын келтирип, муну бийлик АКШнын Кытайдын ички иштерине кийлигишүү аракети катары баалады. Коргонууга рекорддук каражат жумшоону Тайвань президенти Цай Инвен өзү демилгелеген. Бул ишке ашса, сунушталган жалпы коргонуу бюджети былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 14%га көбөйөт. Оган-Тажик чегарасында кырдаал курчуду. Азаттык үн алгысы жазгандай, соңку аптада Оганстандын Тажикстан менен шектешкен аймактарында салгылашуулар катталып, андан ондогон талиб каза тапты. Мунун шартында Талибандын жетекчилиги Паншер жана Андараб провинцияларында коопсуздук кызматынын жана полициянын жаңы командирлерин дайындады. Эки провинцияда тең негизинен этникалык тажиктер жашайт. Талибан Оганстанга бастырып киргенде Паншер провинциясында тажик тектүү Ахмад Масуд жетектеген Оган улуттук каршылык көрсөтүү фронту негизделген. Өткөн апта Оганстандын Баглан провинциясында улуттук фронт 10 талиб согушкерин өлтүрүп, 8-ин жарадар кылганы маалымдалган. Ал эми 21 августта Паншерге жакын Руха районунда Талибан кыймылынын согуштук автоунаасы жол боюндагы минага жарылып, бир нече согушкер өлгөн. Деген менен Паншердеги талиптердин коопсуздук күчтөрүнүн командири Мавлави Дот Мухаммад жардыруудан эч ким жаракат албаганын билдирген. Бул жумадагы маанилүү кабарлар ушулар болду. Медиа хабтан такталган туура маалымат алыңыз. Апта аягына чейин көрүшкөнчө.